кандай гана маселелер болбосун мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Үчүнчү элдик курултайга старт берилип, президент делегаттарга кандай гана сын пикир болбосун трибунада ачык айтуу талабын койду. Ал катышуучулар коопсуздук үчүн камтама болбосун эскертип, маселенин так жеткирүүсүн белгиледи. Так айткыла, факты менен айта бергиле. Бул курултай эмне үчүн? Курултай элдин оюн бардык республикадан келип, элдин оюн ушул трибунадан ачык айтуу. Жыйынга эл көйгөйүн президентке жеткирүү милдетин алган 700 делегат катышууда. Анын ичинен 640 өлкө аймактарынан, 30 киши этностук өкүлчүлүктөрдөн, дагы 30 делегат чет өлкөдөгү мекендештер болуп саналат. Анда делегаттар 3 мүнөткө жарыш сөзгө чыгып, сунушун так жеткирип калышы шарт. Мындан тышкары Беловодск Темен суу жолу бул айыл менен 5 айылдын тургундары колдонушат. Андан тышкары биздин Бишкек Карабалта Сосновка жолубузду дагы оңдоп берүүнү өтүнөбүз. Анткени бул жол Кош Талас Жалал Абадка кете турган жол. Азыр ошол жакта айдоочулар аябай көбөйдү. Жыйында курултайдын делегаттары нөөмөттөгү адамдар экенин белгилеп жаткан басылмаларга сөз берүү сунушу да көтөрүлдү. Өлкө башчы чечимди элдик курултайдын катышуучуларына койду. Ошон үчүн сөз бересиздерби, бербейсиздерби, курултайдын делегаттары чечет. Биз эч каршылыгыбыз жок. Жашыра турган эчтекебиз жок, корко турган да эчтекебиз жок. Делегаттардын басымдуусу трибунада оорукана тартыштыгы, жол, экология көйгөйлөрүн көтөрүштү. Өлкөнүн түштүк аймагына онкологиялык оорукана куруу муктаждыгы да айтылды. Ага катар мигранттардан шайланып келген Абазбек Базарбаев элиттиктерге дагы ипотекалык шартта үй берүү долбоорун ишке ашырууну суранды. Мамлекеттик ипотеканын иши көңүл жылытарлык болуп жатат. Буга кошумча айыл жеринде үй курууга жерлери бар мекендештерге айыл ипотекасын киргизип, жеңил насыялар берилсе жакшы болор эле. Көп мекендештерибиз үйүнө кайтат болчу. Делегаттар 2 күндүк почта кызматынын гана милдетин алып жатат. Мындай пикирин айткан катышуучу Чырпыкбек Ударбеков делегаттарга мандат берүү керектигин билдирди. Ал 90 депутатка 700 делегат тескерисинче эл маселесин чечкенге жардам көрсөтө алат деп эсептейт. Бирок биздин 2 күндүк мандатыбыз бул поштальондун гана иши болуп атат. Алып келебиз, катты тапшырабыз, ошо менен биздин миссиябыз бүттү. Урматтуу Нурлан Шакиевич, мына ушул жердеги калайык калк эл ишенген, эл келип атат. Ушул жерден мына силер 90 депутат болсоңор, бу жерде 700 киши силерге колуңарга кол, бутуңарга бут болуп берет эле. Ушуга тоскоолдук кылбай, макул болуп 1 жылдык мандат берсеңер, элдин тагдыры көп чечилет эле. Элдер Курултай жалпы элдин көйгөйлөрүн көтөрүп, багытын аныктай турган институционалдык жыйын. Ал эми 3-чү элдик курултайда делегаттардын көпчүлүгү жергиликтүү көйгөйлөрдү көтөрүү менен чектелди. Ошондой чоң вопростарды деле айтып атышат. Алар деле неме сурап талкуулап атышат. Менимче жакшы немелерди чечип атышат чаманда. Мына сууну ушул ортодо өзү жергиликтүү бийлик эле чечип коюш керек да, жанагы мындай майда нерселерди ал жерге апарбай эле бизге ошо чечилип, аябай мындай чечиле турган бир маселелерди көтөрүп барышса, ошол жер ошо жакшы болот. Күндөлүк турмушту чече турган нерселер болуш керек деп ойлойм. Бирок бизде баягы популизм, дагы бир нерсе деген нерселер көбөйүп кеткен да. Эптеп эле элдин алдына чыгып сүйлөш керек. Кээ бир адамдар. Анан ошол менен кичине элге тааныш керек. Болгону ушул болуш керек. Анан маселе чечилип калса жакшы. Элдик жыйын 2 күнгө созулат. Анда жалпы 150 делегатка сөз берилет. Белгилей кетсек, былтыркы жылы жыйында ГЭС куруу, суу маселелери курч көтөрүлгөн. Андагы айтылган сунуштардын 70% аткарылганы айтылды. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.